بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаған дуа зикирлер деген китебибизди улайбыз. Биз дагы да зикирлердин артыкчылыктарын, андагы келген жакшылыктарды Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен эскерип атабыз. Ушул жерде улап атабыз. Бүгүн 4 хадис алабыз. Биз алида ушул зикирлердин, дуалардын өз убагында айтылганына али киреше элекпиз. Зикирлердин аяттардагы келген артыкчылыктарын, дуалардыкын алдык, эми ошол хадистерде келген артыкчылыктарды эскерип кетип баратабыз иншалла. Бүгүнкү хадисте бул Насаиде келген, Ибн Хиббанда, Мустадрак эл-Хакимде бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аль-бақиятус солихат субханаллах вальхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля билля. Түбөлүктүү калуучу солих амалдар, түбөлүктүү же калуучу солих амалдар бул субханаллах деген сөз, альхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля. 5 сөздү эскерди. Мындайча 5 зикирди эстеди. 5 сөз буга чейин да бул зикирлердин маанилерин алганбыз. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билля. Бул жерде ушу сөздөрдү айтуудан мурун байкасаңыздар, аль-бақиятус солихат деди. Солих амалдар, сооп амалдар, бирок түбөлүк калуучу амалдар деп айтты. Алар кайсы десе, ушул 5 зикирди эстеди. Ушуга тиешелүү дагы Куранда аяттар бар. Мисалы Каф сүрөсүнүн 46-аятында Алла Таала айтат: Аль-малу вал бануну зинатул хаятид дунья вал бақиятус солихат хойрун инда роббика саваба ва хойрун амала. Акча, мал, мүлк, бала чака дүйнөнүн кооздугу, ал эми түбөлүк түгөнгүс жакшы амалдар сенин Роббиңдин алдында пайдалуу. Ушул пайдалуураак жана сообу да чоң жана эң жакшы үмүт деп атат. Көрдүңүздөрбү ушул? Эми баягы дүйнөнүн бул жашоонун кооздугу ошол талабы, бала чака болууда байлык, акча, мал, мүлк бардыгы байлык, бирок сен үчүн, адам үчүн түбөлүктүү пайда берүүчү нерсе, натыйжасы, акыбети жакшы болгон нерсе, бул ошол түгөнгүс жакшы солих амалдарың. Ушул сен үчүн сага пайдалуу деп Алла Таалам кайрылып атат. Ал эми жашоодогу акча, мансап, бийлик, бала чака, мунун бардыгы баягы бир кооздук, убактылуу нерсе жашоодогу. Ал эми чын эле сага пайда берүүчү нерсе аль-бақиятус солихат деп. Мариям сүрөсүндө 76-аятында дагы Алла Таалам айтат: "Ва язидуллаху аллазина ихтадау худау вал бақиятус солихату хойрун инда роббика саваба ва хойрун марадда" деп. Аллах Таалам туура жол тапкан адамдарга, туура жолдо жүргөн адамдарга дагы хидаятты, туура жолду кошуп берет дейт. Ал эми түбөлүк түгөнгүс сооптор бул сенин Роббиңдин алдында эң жакшы амал, эң жакшы пайдалуу нерсе деп бул жерде да ушуну эскерип атат. Бул хадистен биз эмнени түшүнөбүз? Жогоруда айтылган түбөлүк түгөнгүс же түбөлүк калуучу сооп амалдар дегенде ушул 5 сөзгө эле чектелип калганбы же бардык сооп амалдар да ушул нерсеге киреби деген суроо адамда келбей койбойт. Алымдар айтат, бардык сооп амалдарды камтыйт. Намаз, орозо, зекет, ажылык, жакшылыкка чакырганың, бирөөлөргө жардам бергениң, садака бергениң, койчу кайсы сооп амалды айтсаң бүттүгүн камтыйт деп айтат. Ушул түбөлүктүү сакталып калуучу жакшы амалдарга кирет деп алымдар айтып келишет. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул 5 сөздү белгилеп айтышы ошол сооп амалдардын үстүндө тура турган эң чоң артыкчылыктагы соопторго кирет деп айтат да. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар деген. Анан ва ла илаха иллаллах, ва ла хаула ва ла куввата илля билля деген ушул бардык солих амалдардын үстүндө турган чоң зикирлер бул.
Адамда эч кандай шылтоо жок, тили бар айта турган, кандай гана сооп амалды кылса дагы дайыма тили менен зикир кылып жүргөн болсо, ошол сооптордун кылган амалдарынын даражасы, сообунун көбөйүшүнө бул зикирге байланган деп. Көп муфассирлер да ушул келген аяттардагы аль-бакиятус солихат түбөлүк калуучу сооп амалдар деп келгенде ушуларды эскерген. Ушу Ибн Аббастан да келген, субханалла, алхамдулилля, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар. Ушунун бардыгы адамга сакталып калуучу түбөлүктүү пайда бере турган сооп амалдар деп. Ал эми намаз, орозо бардыгы дагы түбөлүктүү сакталуучу сооп амалдардан, бирок бул зикирлер өтө жогору деңгээлде. Себеби бардык ар бир ибадат ким зикирди ошол жерде көп кылган болсо, ошого жараша сообу көбөйө берет. Буга чейин да хадистерде өткөнбүз, ошол Муслимде келген хадисте дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах таалам уш 4 сөз өтө сүйкүмдүү деп. Субханалла, алхамдулилля, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар деп. Кайсы баштасаң да айырмасы жок. Керек болсо дагы бир хадистерде айтканбыз. Даражасы ушунчалык деңгээлде мисалдап берген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: анакула субханалла, алхамдулилля, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар ахаббу илейя мимма талаат алейхи шамс деп. Ушул зикирлер айтылган жогоруда күндүн чыккандан дагы артык деп. Дагы бир хадистерде айтат, ушул бакият, солихат, жакшы калуучу сооп амалдарды көбөйткүлө дегенде, о Аллахтын элчиси, ал кайсыл дегенде, ошол ат-такбир, Аллаху акбар, ва тахлил, ла илаха иллаллах, ва тасбих, субханаллах, алхамдулилля, ва ла хаула ва ла куввата илля билля деп айткыла деп келген. Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык мисалдар менен пайгамбар мисалдап берген. Ушул адам кайдыгерликте өтүп кетпесин, унутуп калбасын, билбей калыппыз дебейли, бул зикир деген буга чейин канча деген пайдаларын эскерип келдик. Аларга токтолуштун кажети жок. Биз ушул китепте келген хадистердин ирети менен кетип баратабыз. Ошол үчүн бул сөздөрдүн канча туугандар сурап келишет, кайсы зикирди айтсам болот, эң жакшы зикирлер кайсы дегенде ошолор конткой угуп алган болсо, түшүнүп алат. Ушул нерселер, ушул 4-5 сөз зикирлердин чокусу экен, эң үстүндө тура турган нерсе экен. Ушуларды жаттап алып, тилибизди бош койбой, дайыма эскерип жүрөй деп атылам да. Кийинки хадисте, бул хадис Хасан, Ибн Шайбада, Табараниде Хасан, иснады Хасан болуп келген. Бул хадисте айтат: ма амила ибну адам мин амалин анжа лаху мин азабиллахи мин зикрихи деп. Адам баласы кайсы бир амал кылса дагы андан Аллахтын азабынан кутула турган амал жок дейт да. Мындан да өткөн амал жок. Бул эмне? Аллах тааламды эскерүү деп келген. Караңыздар, кийинки хадисте, экинчи хадиске өттүк азыр. Бул жерде дагы караңыздар сөздү, хадистин маанисин. Адам баласы үчүн мындан да өткөн амал жок, же мындан да жасаган амалы жок. Аллахтын азабынан кутулуштукка Аллахты эскерүүдөн дагы да атат да. Аллахты эскерип зикир кылгандан дагы ашкан Кудайдын азабынан кутула турган амал жок деп атат. Бул Муад ибн Жабал деген сахабадан келген. Бул хадисте дагы Аллахты эскерип зикир кылуунун артыкчылыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даңазалап айтып атат. Бул зикирдин кандай бийик экенин, улуг экенин, артыкчылыгы чоң экенин кабарлап атат. Кыскалап айтканда, эмне сыр ушунчалык? Сиздерге да бир суроо берейинчи. Өзүңүздөр да ойлонуңуздар. Буга чейин сабакты угуп келаткан адамдар болсо түшүнөт. Эмне сыр мынчалык зикирге мындай артыкчылыктардын, мындай жакшылыктардын байланып калышынын эмне сыр бар мынчалык? Себеби афдол кулли тоа актарухум лиллахи зикра. Ар бир кылынган ибадат, жакшылык иштердин эң артык болуп саналгандыгы эмне менен таразаланат? Көп болгондугундабы, эмнеси менен? Же узак болгондугундабы, же эрте кылып алгандабы? Ошол ар бир кылынган ибадаттын жакшылыгы, таразасы ким ошол ибадатты кылганда Аллах тааламды көп эстеп кылган болсо, ошосу менен таразаланат. Кайсы гана ибадат болбосун, ушинтип өткөнбүз. Бул эреже, алымдар болгон эреже. Бул боюнча хадисте келген, эскергенбиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам актарухум лиллахи зикрон деп келген. Бүт намазда дагы, орозодо дагы, ажылыкта дагы ким ошол жерде Аллах тааламды көп эстеген болсо, ошол эң Кудай таалам алдында жакшы. Ошонун сообу эң мыкты болуп чыгат. Бул жерде дагы ошону эскерип атат. Адам баласы үчүн, азаптан кутулуш үчүн, Аллахтын азабынан кутулуш үчүн Аллахты эскерүүдөн дагы артык амал жок деп келип атат да. Бул деген ошол ар бир амал кылганда ошо жүрөк менен тилдин байланышы, ошол жерде Аллах тааламдын эскерилиши,
ибадатта ошо кайдыгери жок болуп, башка ой бөлүнбөй Аллахты эстеп кылынган зикир менен кылынган ибадат бул чырайлуу болот, бул туура болот, ошолдо сооп көп болот. Ал эми денеси намазда, ою талаада, көңүлү дагы башкакта, ал физзарядкадай болуп калат. Ошондуктан намаз ага ибадат мындай кызыксыз болот же бир рахат албайт ошол нерседен. Ошол себептери да. Ошон үчүн бул зикир деген нерсени жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Үчүнчү хадиске өтөбүз. Үчүнчү хадисте Тирмидиде келген 3377 хадис, Ахмадда келген, Ибн Мажада келген бул хадис. Сол хадистен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына карап айтып атат: "Ала унаббиукум би хайри амаликум." Мен силерге амалыңардын эң жакшысын кабар берейинби деп. "Ва азкаха инда маликикум." Жана падышаңар болгон Алла Тааламдын алдында эң жакшы амалдан кабар берейинби? "Ва арфауха фи даражатикум." Силер үчүн ал амалдын даражасы да бийик экенинен кабар берейинби? Айли кабар берелик пайгамбарсам. Караңыздар, пайгамбардын адамдарга үйрөтүү, дават кылууда же бир нерсени жеткизүүдө адамдын көңүлүн буруп, мисалдарды келтирип, анан барып кабарын берип атган. "Ва хайрун лакум мин инфaqi захаб вал варак." Ушундай амалды кабар берейинби? Керек болсо бул алтынды дагы, күмүштү дагы, мындай айтканда акчаны дагы сарптоодон дагы артыгыраак деп атат. Кайрымдуулук кылып башкаларга берүүдөн дагы артыгыраак. "Ва хайрун лакум минан талкау адувакум фатадрибу анакахум ва ядрибу анакакум" дейт. Аллах жолунда чыгып, силерди Алла жолунда шейит болуп кетишиңер же аларды силер согушуп жанын алуудан дагы артык болгон нерсени кабар берейинби деди. Сахабалар ооба деди. Эмне деди? Ал зикруллах, Аллахты эстөө деди. Бу жерде жихад деп аягында эскергенде ошол бул шар'ий диндеги жихад, жана жердин душмандары басып келгенде ошол жихадты айтылып атат да. Биз билебиз, шахид болуп кетүүнүн сообу Аллахтын алдында эң чоң сооптордон болот. Ошондон дагы эң жакшы амал, падышанын Аллахтын алдындагы эң жакшы амал, даражасы дагы бийик, алтын күмүштөрдү сарптагандан дагы, жана Алла жолунда шахид болуп кетүүдөн дагы чоң соопты айтайынбы дегенде, кайсы деди? Аллахты эстөө деди. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол зикир маселесин кандай кылып чырайлуу түшүндүрүп берген, кандай мисалдарды келтирип берген. Бул жөнөкөй эле мисал эмес. Бул менен адам чын эле билиш керек, бул нерсе ибадаттын жаны экен, ибадаттын руху экен. Мунсуз ибадат супсак болот экен, ибадаттын сообу кем болот экен деп түшүнүш керек. Бардык ибадат ошол кезде зикир менен таразаланат экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарга түшүндүрүүдөгү ушул жан уруп, адамдар түшүнүп калса экен деп мисалдардын бериши толук кылып, ошолор камтылып атат бул хадисте. Бирок билип коюш керек, бул жерде Аллах жолунда жана Аллах жолунда сарптоо, кайрымдуулук кылуунун кадыр баркын кемитип аткан жери жок. Мындан да артык нерсени айтайынбы деген сөз, бул садака берүү, Аллах жолунда жихад, ушул нерселердин кадыр баркын кемитип аткан жери жок. Бул эмнени айткызып келет пайгамбар? Ошол бүт ибадатта дейт, зикирдин жаны. Зикир бул руху. Зикир канчалык бийик болгон сайын, ошончолук ал ибадат күчтүү болот дегенди билдирет деп аалымдар айтат. Кээ бирлер түз түшүнүп албаш керек. Бул зикир кыла берсек, анда садака деле бербей коелу, башкалар деле кылбай эле коелу. Себеби бул зикир деген баардык нерседен артык турбай деп эле башкалар таштап коюу эмес дегенди билдирбейт бул. Же алардын сообун кемитүү эч нерсеге турбайт дегенди да билдирбейт. Бул ар бир ибадатта зикир бул ошонун жаны, руху. Зикир менен ар бир ибадат артык болот экенинен кабар берет деп айтат аалымдар. Зикир бул тараза деп. 4-чү хадис Муслимде келген бул хадис. Сол хадистер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла яқуду қаумун язкуруллаха азза ва жалла илля хаффатхумул малаика ва гашиятхумур рахма ва назалат алейхимус сакина ва закарахумуллаху фи ман инда" дейт. Кайсы бир коом Аллах Тааламды эскерип отурган болсо, аларга периштелер курчайт, Аллахтын ырайымы роолойтундай курчап, жана аларга тынчтык түшөт Аллахтан. Жана Алла Таалам аларды өзүндө эскерет деген. Ушундай эле хадисте дагы бир Абу Хурайрадан келген хадисте келген. Кайсы бир коом Аллахтын үйүнүн бир үйлөрүндө чогулган болсо, Аллахтын китебин окуган болсо, жана ич ара ортодо эскерген болсо, бири-бирине үйрөтүп деп, аларга тынчтык түшөт, ырайым курчайт, периштелер курчайт, жана Алла Таалам өзүндө эскерет деп. Зикир дегенде аалымдар айтып келет, ушу эки түрлүү болот, байланган белгилүү учурдагы зикирлер бар, анан кенен эле эч убакта бир учурда айтылбай турган эле кенен зикирлер бар.
Бул жерде ушул нерсени камтылып атат дейт да. Адам ушул мечитке киргенде дагы намазды 5 мүнөт күтүп калдыбы, 10 мүнөт күтүп калдыбы, же болбосо адам өзү 2-3 адам болуп бир жерге отуруп калдыңыздар. Анан ошол жерде дагы Аллахтын улуктугун айтып, ошол жерде илими бар адам сүйлөп берип, жакшы нерселерди айтып берсе, ушунун баардыгы Аллахты эскерип отурган адамдарга кирет. Ич арада мына айтпады, бири-бирине үйрөтүшүп, Аллахтын китебин окуп деп, ошол бир аят болсо да, бир хадис болсо да айтып берип, же шариатты үйрөнүп, адал арамды үйрөнүп отурган кайсы гана ком болбосун, же намазды күтүп отурган адамдар мечитке кирип, же Аллахтын китебин окуп, же зикир кылып отурган баардыгы ушул хадиске кирет деп алымдар эскеришет түшүндүрмөлөрүндө. Бул шарт эмес. Ушул хадистен кээ бир адашкан адамдар далил кылып келтирип алып, жана тоголок кылып үйүлүшүп алып, бир мечитте дейт. Кана эми сен субханалланы 100 жолу айт, сен альхамдулиллахны айт, Аллаху акбарды айт деп анан отурушуп алып, же бол кээ бирлер болсо алла деп айланышып, ушундай диндеги жок бидат нерселерди дагы чыгарып кеткен топтор бар экен. Мына бүгүнкү күндө да бар ошол нерсе. Бул нерсе ошол сахабалардын доорунда да акырында уже чыга баштаган дейт да. Ушинтип кээ бир топ болушуп алып, субханалла дегиле, эми альхамдулилля дегиле, эми Аллаху акбар дегиле депчи. Ошол нерсени дагы Абдулла ибн Масуд деген чоң сахабалардын аалым, ошол дагы бул нерсе кабар ал сахабага да жеткен. Жетип ал кайтарган бул нерсени көргөндө. Бул эмне деген деп. Менин жаным Аллахтын колунда болгон Аллах менен ант ичем. Иннакум ла ала миллатин хия ахда мин миллати Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Силер эмне Аллах Тааламдын жиберилген пайгамбардын жолунан дагы бир тазараак, хидаяттуураак бир жолду тандап алдыңарбы деген да. Же болбосо бир адашуунун эшигин ачышыңар келип турабы деп кайтарган ошо адамдарды көргөндө. Элестеткиле кандай деп айтып атат. Дагы бир сөзүндө айтат: "Лакаду житум бибидатин дульма." Силер караңгы болгон бир бидат менен келдиңер. "Ау лакаду фаддалтум асхаба Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам илма." Силер бир капкараңгы бидат менен келдиңер, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан да артык бир илимди таптыңарбы, андан да ашкан бир илимди таптыңарбы дегенде, алар баласынын аты Абдурахман болгон, айтат: "Я Аба Абдурахман, о Абдурахмандын атасы, ма арадна иллал хайр." Биз жамандыкты каалаган жокпуз го бул нерсени деп жооп берген да. Көрсүзбү, ахли бидалардын, ушу динге жаңылык киргизип алгандардын ушундай бир шылтоо сөзү бар, белгилүү бир дежурный сөзү да. Дайыма диндеги жок нерсени аткарышат, анан алар кайтарышса: "Эй, тууганым, бул диндеги жок го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай кылган эмес го. Бидат бул сүннөттүн душманы го. Ширк бул таухидтин душманы го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган менен эле чектелбейлиби? Дин бул толук го" деп эскерсе эле, эми мен жаман нерсени каалаган жокмун да. Оюм деле жаман эмес го. Эми булда эмнеси бар экен эми? Деген сыяктуу жоопторду беришет. Мына булар дагы Ибн Масудга карасаңыздар ушинтип жооп берип атат. Анан Ибн Масуд эмне деп жооп берди? "Ва кам мин муридин лил хайри лан юсиба." Канча деген адам жакшылыкка жетем дейт, бирок ага жетпей калат дейт. Сенин оюңдун таза экени, жакшылыкты көздөгөнүң эле өзү актап койбойт. Качан ошол ойлогон оюң практика жүзүндө аткарууда пайгамбардын сүннөтүнө окшош болсо, дал келбесе, туура келбесе. Ошон үчүн амал эки нерсе менен шарт кабыл болуш, эскергенбиз. Бири Аллах Таалам үчүн болуш керек, ыхлас биринчиси. Экинчиси ошонун кылынышындагы формасы, практика жүзүндө кылынышы, көрүнүшү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндөгүдөй болуш керек. Булар болсо эмнени түшүнүп алган? Түшүнүп алып, ошол кайсы бир коом чогулуп Аллах Тааламды эскерген болсо, аларга тынчтык түшөт, Аллах Таалам аны эскерет, перистелер аны курчайт деген сөз бул. Мына биз от чогулуп алып туруп эскерип атпайбызбы деп, субханаллахны айткыла, альхамдулиллахны айткыла деп, кээ бирөө хур менен айтып, ушундай нерселер чыгып келген да. Аллах сактасын. Мындай нерсени сахабалар кылган эмес. Аллах чогулуп эскерүү деген сөз ошол. Каерде ким чогулуп калган болсо, ошол жерде илимди бирөөгө сүйлөп берген болсо, Аллах Таалам аятын окуп берген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерди, түшүндүрмөлөрүн айтып берген болсо, же окуп берген болсо, же Аллахтын улуктугун эскерген болсо, баардыгы ушуга кирет деп айтат. Же ошол мечиттерде илим болуп аткан болсо, илим мажлистери деп коет. Илим мажлистери ошол жерде барып угуп отурган болсо, баардыгы ушуларга кирет дейт. А мындай эмес да, чогулуп алып келгиле деп. Жана немелер да бар, ушул суфийлер деп коет. Чогулуп алып бийлешет, Алла, Алла, Алла деп айланышат. Ошо интернеттен деле көрсөңөр керек. Аллах Таалам булардын жүзүн ары кылсын. Мен ойлойм, Кыргызстанда жок болуш керек мындай. Мына ошолор анан не десе, мына биз Аллахты чогуу эскерип атабыз деп ушундай келген хадистерди, жалпылап келген хадистерди колдонуп коюшат да. Мына бул нерсе ошол доордо да акырында чыга баштаганда катуу тыйган, катуу эскерген муну Ибн Масуд.
Бизге дин каяктан келди? Дин ушул сахабалар аркылуу келди да, пайгамбарыбыздын дини сахабалар аркылуу келди. Алар кылбаган нерсени биз кылбаш керек. Ошолор чектелген нерсени биз чектелиш керек. Бул дин толук, эч кимдин оюна, пикирине, жаңыласына муктаж эмес. Адамдар жазган мыйзам эмес бул, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт кайта реформа кылып өзгөртө берге тургандай. Бул болду, кыямат кайымга чейин калат. Дин толук, эч кимдин оюна, пикирине муктаж эмес дин. Алийум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакум ил-ислама дина. Мен бүгүн силердин диниңерди толуктап бердим, ушул нематымды силерге. Жана ислам дини менен силерге ыраазы болдум дейт. Толуктап бердим, толук бул дин. Эч нерсеге, жаңы нерсеге муктаж эмес. Ибн Масуд дагы бир асар сөздөрүндө ушул дагы келет. Алейкум бит-торики фалзамуху деген да. Бул жолдо бекем кармагыла. Аллахтын китеби, пайгамбардын жолу, сахабалардын жолун бекем кармагыла. Ва лейн ахаттум яминан ва шималан латадиллунна далалан баида. Эгер оңго солго ушинтип ойноктоп кете турган болсоңар, оңго солго деген ушул пайгамбардын сүннөтүнүн рамкасынан чыгып кетип, сахабалар кылбаган нерселерди кылып, анда силер дагы алыс адашууда кетесиңер. Аллах сактасын.